Қазақстандын айыл чарба тармагында санариптик технологиялар барган сайын активдүү колдонулууда. Мамлекет башчысынын тапшырмасы менен тармакка заманбап чечимдер киргизилүүдө. Алар жердин абалын көз салууга, малдын башын эсепке алууга жардам берет. Мындан тышкары жасалма интеллекттин жардамы менен дыйкандар түшүмдү болжолдоп, тобокелчиликтерин азайта алышат. Натыйжалар да айкын. Өлкөнүн батышында ушул түшүм жыйноо өнүктүгүнүн алкагында буудайдын ар бир гектарынан 70 центтерге чейин түшүм жыйналууда. Бардык кадамдар себүүдөн баштап тазалоого чейин санариптик система көзөмөлдөйт. Ал талаанын абалын, жер семирткичтердин берилишин жана аба ырайын реалдуу убакыт режиминде анализдеп, так жана натыйжалуу чечимдерди кабыл алууга көмөктөшөт. У нас все поля оцифрованы. Биздин бардык талааларыбыз санариптештирилген. Ар бир жолу баарын кол менен өзгөртүп, оңдоп отуруунун кереги жок. Химиялык иштетүүлөр, жер семирткичтер, үрөөн себүү нормалары мунун баарын биз көзөмөлдөйбүз. Мындан тышкары биз потенциалдуу түшүмдүүлүктү алдын ала көрө алабыз. Потенциальную урожайность. Биздин аймакта заманбап технологиялар натыйжалуу киргизилүүдө. Growth Safe системасы өзүн жакшы тарабынан көрсөтө алды. Азырынча мындай түзүлүштөр өлкө боюнча 4 чарбага жана биздин агрардык университетке орнотулган. Мындан тышкары 330дан ашык фермердик чарба малдын жайгашкан жерин аныктоо үчүн GPS трекерлерди колдонушат. Ал эми жылкыларды жана башка малды издөө, кайтаруу үчүн 22 дрон тартылган. Санариптик чечимдер мал чарбачылыгына да киргизилүүдө. Ушундай системалары бар техникаларды сатып алган чарбаларды мамлекет колдоого алат. Аларды сатып алууга кеткен чыгымдардын бир бөлүгү субсидиялардын эсебинен орду толтурулат. Бул дыйкандарга чыгымдарды азайтууга жардам берет.